Саламатсыздар урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз 11 класстын геометрия предметине болмокчу. Биз мурдагы сабакта призма жөнүндө өткөнбүз, бүгүнкү сабакта призмага мисал иштейбиз. Китебиңерден 61 беттеги номер 5 мисал. Номер 5 мисалда туура 4 бурчтуу призма берилген жана анын негиздери 0,16 дециметр, 0,16 дециметр. Туура дегенде негиздери квадрат болот. Бул ал эми призманын диагоналы А1 сыгыз 1 дециметр дейт. Каптал бетинин диагоналын тап дейт. А1 жана П деп белгилеп алдык. Мына ушу каптал бетинин диагоналын тапкыла дептир. Берилди деп доскадагы мисалды берилишин жазабыз. Бизге 5 мисал берилди деп туура призмага берилген жана анын жактары 0,16 дециметр, диагоналы 1,1 дециметр. Ал эми каптал диагоналын тап деген. Анда биз каптал диагоналын табыш үчүн биз негизинин диагоналын таба алабыз. Негизинин диагоналын табыш үчүн биз негизиндеги тик бурчтуу үч бурчту пайдаланабыз. А, Б, С тик бурчтуу үч бурчтуунан А, С жагын таба алабыз. Жана экинчи призманын диагоналын менен негизинин диагоналын аркылуу түзүлгөн тик бурчтуу үч бурчтуктан А1 Аны таба алабыз. А1 А тапкандан кийин негизинин жагы белгилүү болгондуктан каптал бетининдеги диагонал аркылуу түзүлгөн тик бурчтуу үч бурчтуктан X биз белгилеп жаткан диагоналды табабыз. Анда чыгара турган болсок, балдар, биринчи биз үч бурчтук А, Б, С үч бурчтугун пайдаланабыз дедик. Бул А, Б, С үч бурчтугунан А, С диагоналын таба алабыз. Пифагор тик бурчтуу үч бурчтуктан Пифагордун теоремасын колдонуп табабыз. Барабар А, Б'нын квадратына кошобуз, Б, S'нын квадраты. Катеттердин квадраттарынын суммасы ипотенузага барабар. Бул жерде негизинин диагоналы бизде ипотенуза болуп эсептелинет. Анда эсептей турган болсок, А, S'нын бул жерде квадраты барабарлыктын сол жагын алып өтсөк, тамырасында болот, тамыр болуп өтөт. Ал эми А, Б'быз бизде 0,16 анын квадраты кошуп, Б, S'быз дагы 0,16-нын квадраты. Барабар. Эсептей турган болсок, тамыр астында 0,172. Будан тамыр чыгара турган болсок, 0,16 тамыр астында 2 чыкты. Анда А, S'быз барабар экен 0,16 тамыр астында 2. Эми экинчи үч бурчтукту пайдаланабыз. Экинчи үч бурчтукта болсо, А1 А жана С үч бурчтугун пайдаланабыз. Бул жерде бизде ипотенуза А1 жана С, ал эми А, С, А1, А булар катет. Бизде ошол жерде А, С белгилүү болду, А1, S'быз дагы белгилүү. Биз бул жерден Y-ты таба алабыз. Башкача айтканда А1'ди табабыз. Бул гипотенуз катет болгондуктан гипотенузабыз бизде А1 С болгондуктан А1 S'да кемитебиз экинчи катетте А жана S'нын квадратын кемитсек келип чыгат. Анда А1'ди табыш үчүн А1'дин квадратын барабарлыктын сол жагына өсөк тамыр болот. А1 S'нын квадраты бизде белгилүү. Сразу отуна коюп эсептеп кете турган болсок, А1 S'быз бизде 1 дециметр. 1'дин квадраты кемитүү А S'быз болсо 0,16 тамыр астында 2'нин квадраты. Барабар. Бул жерде тамыр астында 1 минус 0,172. Тамыр чыгарсак 0,128 чыгат. Анда А1 A'быз 0,128. Ал эми үчүнчү
биз x'ти таба турган болсок, каптал бетинин диагоналынан каптал градындагы тик бурчтуу üçburчту байкаңыз. Ал тик бурчтуу üçburчту A1, A, B. Будан биз A1, B'нын квадраты бар. Тик бурчтуу üçburчтан таба турган болсок, A1, A'нын квадраты кошу A жана B'нын квадраты. A1, B'ны таба турган болсок, квадратты барабардың сол жагына алып өтөбүз. Ал эми бул жерде A1'ибиз белгилүү. Анын квадраты, бул жерде A1'дин квадраты 0,128 болот. Кошу 0,10 квадраты, 0,10 квадрат 0,136. Дөкөнү кошо турган болсок 0,164. 0,164дөн тамыр чыгарсак, тамыр чыгарсак 0,18. Анда жобу биз чыгарган мисалдын жобу A1, B бул каптал бетинин диагоналы канча болот экен? 0,8 десиметр болот экен. Балдар, мына ушундай кылып номер 6 мисалды өзүңөр чыгарасыңар. Ошол эле беттен 65 беттен номер 9 мисалды карап көрөлү. Номер 9 мисалда туура төрт бурчтуу призма берилген жана анын A1, B, C аркылуу түзүлгөн A1 бурчун тапкан экен. Башкача айтканда, призманын диагоналы менен каптал бети аркылуу түзүлгөн бурч канча дейт? 30 градус дейт. Бизге берилиптир A1, C, A бурчун тапкан дейт. Башкача айтканда, A1, C, A бурчу. Китебиңерде берилген призманын диагоналы менен негизи аркылуу түзүлгөн бурчту тапкыла депти. Анда балдар чыгарып көрөбүз. Биз буну табыш үчүн биринчи карайбыз. Биз буга чейин билет элек. Тик бурчтуу üçburчту. Кайсы тик бурчтуу üçburчтукту алабыз? A1, B, C тик бурчтуу üçburчтугу. A1, B, C тик бурчтуу üçburчтугунан табабыз гипотенузаны. A1, C'ны. Бул Пифагордун теоремасынан өтүлгөндө бизде 30 градус тар бурч 30 градуска барар болсо, тар бурчтун каршысында жаткан катет гипотенузанын эки силеңдерине барар. Башкача айтканда бизде бул жерден A-C'ны таба турган болсок, каршысында жаткан катет бул катетти эки силесек, бизде гипотенуза келип чыгат деген теорема бар. Мына ошол негизинде мага барабар дейли. Анда экинчи üçburчтугубуз болсо, A, B, C üçburчтугунан таба алабыз. A, B, C üçburчтугу A-C'ны таба турган болсо, бул жерде болсо B, C туура төрт бурчтуу призма болгондуктан тик бурчтуу üçburчтукту башкача айтканда B, C'ны тамырасында экиге барат. Андан бизге үчүнчү таба турган болсо, тик бурчтуу üçburчту A1, C A'дан таба турган болсок, тик бурчтуу üçburчту бул жерде тар бурч болгондуктан, тик бурчтуу üçburчтук болгондуктан тар бурчтун башкача айтканда тар бурчтун каршысында жаткан тар бурчтун каршысында жаткан катет гипотенуза болгон.
катышы же болбосо тар бурчтун жанаша жаткан катет гипотенуз болгон катышы косинус альфа берет. Косинус бул жерде бурч А1С косинус бул тар бурчтун тар бурчубуздун жанаша жаткан катеттин гипотенуза болгон катышы косинус альфа берет. Анда А-сыбыздын А1Сга болгон катышы ордуна коелу. Ордуна кое турган болсок, А-сыбыз бизде Б-С көбөйдү тамырасында 2. Ал эми А1-сыбыз болсо 2 В көйдүлгөн 2 көйдүлгөн 1 көйдүлгөн В-Сга барабар. Бул жерде бул экөөнү кыскартып ийсек, тамырасында 2 бөлүнгөн 2 калды. Анда косинус альфа деп турат ошо бурчту барабар тамырасында 2 бөлүнгөн 2. Бул жерде келтирүүнүн формуласы менен альфаны таба турган болсок, альфа бурчун таба турган болсок, бул жерде косинус 45 градус болот. Косинус косинус тамырасында 2 бөлүнгөн 2 бunda альфа барабар 45 градус. Анда бизге берилген бурч бул бурч А1С абыз барабар экен 45 градус. Бизге берилген А1С аркылуу түзүлгөн бурч 45 градуска барабар экен. Анда балдар, силер дагы үйдө мына ушундай кылып 11-мисалды чыгарасыңар. Номер 11 мисал үйгө тапшырма.